жолдошумдун аялына суктандым. Келиндин каты. Спутник Кыргызстан купуялуулук шарты менен окурмандардын жеке турмушуна байланышкан көйгөйлөрдү жарыялап келет. Психолог менен баарлашуу рубрикасына мурунку жолдошуна кайрадан жолуккан келиндин каты жарыяланды. Саламатсыздарбы? Мен орган кызматында иштейм. Өмүр бою карьераны биринчи орунга коюп келгем. Мунун артынан жумуштан көтөрүлдүм, өзүмө үй, унаа алдым. Бирок жеке турмушум аксап калды. Жолдошум менен кесиптеш болчубуз. Балалуу болгондон кийин эле ырчырыбыз көбөйүп отуруп, уулубуз 3 жашка толгондо сүйлөшүп туруп эле 2 жолго түшкөнбүз. Андан бери 8 жыл өттү. Ал 1 жылдан кийин эле үйлөнүп алган. Мен ошондон бери жалгызмын. Бир да эркек менен мамиле курганым жок. Баламдын атасы кызмат боюнча жумуш ордун которуп турат. Жакында эле биздин жумушка кайра которулуп келди. Эми дагы чогуу иштеп баштадык. Азыр ал 3 баланын атасы. Биздин уулубуз менен өтө жакын деле мамиледе эмес. Балам тайларына жакын өсүп калды. Өткөндө бир кечеде кесиптештер менен чогуу отуруп аялын да көрдүм. Баары өмүрлүк жарлары менен келишти. Ал келинчеги менен бийлеп, каткырып, күлүп отурду. Жакшы отурушту. Мага мурунку күйөөм жашоосуна ыраазыдай көрүндү. Толук болгону менен келинчеги жарашыктуу боенгон, жайдары айым экен. Эч жерде иштебей эле жолдошуна, балдарына кам көргөн кожойкелерден көрүнөт. Ошол кечеде отуруп экөөбүздү ичимден салыштырып жаттым. Мен такыр боенбойм, оңой менен да күлбөйм, эч качан тырмагымды да жасатып көргөн эмесмин. 10 жыл мурдагыдай эле чачымды байлап алып жүрө берем. Эмнегедир ошол кечеде отуруп алып, ушунун баарын ойлондум. Ажырашкандан бери уулумду чоңойттум, турмушка чыккан жокмун, чыккым деле келген эмес. Жолдошумду көргөндөн кийин өзүмдөн башкача таң калыштуу сезимдерди байкадым. Көрсө аны ушуга чейин жакшы көрүп, келбесин билсем да ичимден күтчү окшойм. Мүмкүн ушул себептен турмушка чыкпагандырмын. Жок, мен анын үй бүлөсүн бозгум келбейт, бирок баламдын атасынын аялын көрүп алып, үй бүлөнү эмес, карьераны тандаганыма өкүнүп кеткендей да болдум. Анан да өзгөрүп, жасанып жүргүм келип калды. Мындай каалоо менде мурда болгон эмес. Же намыстанып, көзүнө көрүнгүм келип жатабы айтор билбейм. Иши кылып, жан дүйнөм аңтар-теңтер эле болуп жатат. Чын эле аны жакшы көрөмбү? Анда неге ушунча убакыт күйөөмдү көрүүгө ашыккан жокмун? Жөн гана экөөбүздүн жашоону салыштырдымбы деген суроолорду өзүмө берем. Аны көргөндө ууру кылгансып, көзүмдү ала качам. Ичимдеги чиелинишкен уйгу-туйгу ойлорду чечмелеп бериңизчи. Психолог Гүлнара Жасолова. Ар бирибиздин тагдырыбыз өз колубузда. Адам психологдунбу же курбусунун болобу кеңешин угат, бирок чечимди өзү гана кабыл алат. Баарыбыздын жашообузда кемчиликтер менен бирге муктаждыктар да болот. Сиз жеке турмушуңуздан аксаганыңыз менен жумушуңуздан ийгиликтерге жетишиптирсиз. Бул жагы дагы жакшы. Азыр эми иштеги уйгу-туйгу сезимдериңизди тактап алуу үчүн ушул кезге чейин турмушка чыкпаганыңыздын себебин да карап көрүңүз. Буга мурунку жолдошуңуз себепкерби? Мүмкүн жөн гана убактысы келбегендир же ойдогудай адамга жолуга элексиз. Ушул жагын өзүңүз үчүн так анализдеп алышыңыз керек. Негизи жубайлардын бактылуулугу алардын мамилесинен билинип турат. Ошол сезимдерди, гармонияны мурунку жолдошуңуздун турмушунан байкап, балким ошондон улам ойлонуп калгандырсыз. Бирок сиз аларга бакыт гана тилеп, өз алдыңызча бактылуу жашоого аракет кылганыңыз туура го. Ал эми жүрүм-турумуңуз, күлбөгөнүңүз жумушуңузга байланыштуу болсо керек. Мүмкүн темпераменти ошондой адамдардын катарына кирерсиз. Бирок башкалар менен мамиле курууда кабак-каш, сырткы көрүнүш роль ойнойт. Ал эми стилиңизди өзгөртүүнү кааласаңыз, азыр бул жаатта мыкты адистер бар. Негизи өзүңүздү бирөө менен салыштырганыңыз туура эмес. Ар бир адам индивидуалдуу болот. Ар бир каалаганыңдай жүрүшү керек деген ойдомун. Баары өзүңдүн колуңузда. Ички дүйнөңүздү тыңшап, алгач эмнени каалап жатканыңызды анализдеп алып, анан ошого жараша аракет кылышыңыз зарыл деген кеңеш берет элем.